Dur, tak. Gel. 10 gün, 15 gün geride başladı bu yıl. 1 May'da başladı. May içi öte köp oldu kişi. Hazır 5 ile bir saat. Yaksın. Негизи süttü деген bir adam bir günde 1 litre içет da 200 gramdan çenelgen da. Негизи адамга деген süt ошо 200 gramdan 250 gramga чейин норма экен да. Бизде көп эле келет да süt içкени. Ошол май менен июнь айында келет да көбү. Эмнеге бизге келет десек, бизде деген могу тоолордо дары чөптөр көп экен. Анан ошолорду биздин бейлер жейт. Анан ошого карап келишет окшойт, сүтү күчтүүрөөк депчи. Бияктан мен деле билген эмесмин, сүт ичкен келген апалар эле мыяка чыгып ушундай чөптөрдү терип келчи да. Анан эмне бул десең эле дары чөп деп эле айтып беришчи. Анан көрсө ошондой экен да, баягы өздөрү түшүндүрүп беришти да. Дары чөптөр көп экен сиздерде деп. Мен жеңем баягы жаман оор менен ракман урганда. Ал ушу операциядан кийин, операция болуп башкызгандан ал ушу ушу бейин сүтү менен жылда ичет. Ооруп айтатына канча адамдарды сурадым баягы. Кыскасы жеңем аябай жакшы өзү алып жүрөт да. Ал орунузу унуттум менчечи. Жылда бир көрүнүп коет. А так жакшы бейин сүтүн ар бир адамдан укканда эле мен былтыр биринчи жолу ичтим эле сездим уже. Кышында эч кандай грипп болгон жокмун деп жекеден барып угам да. Бул чындык да. Менче аны эч неме ошон үчүн келет дейлердин бардачы. Бизге дагы кички балдар келет. Кички балдар жөтөлүп ооруйт экен да. Анан былтыр ичирип кеткендер бар болчу. Быйыл дагы келишти. Быйыл дагы келип кышы менен ооруган жок, жөтөлгөн жок деп чыгышты да. Анан мен ойлойм ушу чын эле окшойт, көп ооруга шыпа болот окшойт. Bismillah. Allah taalamga kuy. Barıp samor jagayın. Arçadan jagıp bulактын суусу менен куюп туруп. Хорошо. Келе мен отун жарайын. Башка отказ кылат экен, айтып берет. Жарган билбей этпейсиңби? Үстүнө суу таптап кой. Эми yaptı askana. Hep bismillah. Уже акырындап келе жатат. Ичине тарап кеткен турбайбы? Жок, алынбай атпайбы мына чечилер. Кулагы келип мишет кетет. Кызыл жар коктусу деп коет. Кызыл жар коктусу. Кереметтүү жер. Тет кызыл жардын түбүнөн булак бар. Ошо булактын көзүн ачып, ошол жака суу тартып келгенбиз. Эсен деген балам экөөбүз. Бул абдан тунук суу. Акканын карачы. Шык. Өт кандай сен агып атат. Менин кула карачы, кандай деген. Ушундан келе ушу композиторлор ушу муну алып бир жазсаңар болот. Кранда деген ал өлүү суу. А бул жандуу суу. Көрүң, мурдап атпай. Бур иче кой, ичкениң аш болсун деп. Алам илгертен бери кылымдан бери турган шүмөңгүлөр. Шүмөңгү эрибесе болду. Өнүгө өсө турган эң эле дагы бир жолу бул деген ички туризмди өнүктүргүлө деп. Анан ушундай болгон керемет жайлообуз болсо, кереметтей болгон тоо ташы, суу момдолгон булактар болсо, 70ке чыксаң, уш жерге келип жайлап
ички туризмди өнүктүрөйүн деп аракет кылып атам. Мен мына Татнакка болгон Кыргыздын ата бабасынан калган боз үйлөрүн тиктим. Ушул жерге Кыргыздын мына 2-3-чү боз үйдү тигип атам. Жаңачылып атабыз. Бирок келбей атат, келет деген үмүтүм бар. Мындай жерде кантип Кыргыздын чанбайт болуш керек. Чуңкур жакка келсеңер, ушундай болгон керемет жерге келгиле. Мына сол жагын карасаңар, мына карачы, бүт көпкө жашыл, четинин баары бүт арча. Андан биякка бассаңар мына, о коктун ичи башынан аягына чейин кызыл чуңкурдун ичи деп коет. Кандай деген бийик арча, ар түрдүү. Долоно, солоно, табылгы, сабылгы, бөрү карагат. Анан тетиги маңдайын сол жагын карасаңар, жапалак арча деп коет, жапалак арча. Ушул жерге келип алып, эртең менен эрте таң атпай келип эс алсаңар, канча деген ден соолук аласыңар, күч кубат берет силерге, өмүрүңөр узун болот, иммунитетиңер көбөйөт. Мындай деген жер жок Кыргызстанда. Барлык жер эле кооз, бирок бул өзгөчө да.